Социалдык тармактарда Бишкек-Ош-Уна жолунда үрөө учурган жол кырсык катталды деген видео тарады. Видеодон кечээ автобус менен жүк ташуучу унаа кырсыкка учураганын көрүүгө болот. Азырынча жол кырсыктын чоо жайы тууралуу милиция маалымат бере элек. Туугандар, кыргыз жол кырсыгынан эле кырыла турган болдук го. Акыркы күндөрү ашынган айдоочуларыбызды көбөйдү. Ушундай узак кан жолго чыкканда абайлап ата-энем, бала чакам мени тынч аман келип алса экен деп күтүп отурат деп ойлонуп жай айдаса болбойбу? Качан болсо ашып кетейин, менин унам катуу тартат, подъемдон андай чыгат, мындай чыгат деп өзүбүздү алаксытканды коюп, урматтуу шоферлор, тынчылыгыбызды, үй бүлөбүздү ойлойлу. Жана ошол унаанын ичинде алып кетип жаткан жолоочуларыбызды ойлойлу. Алардын да үйүндө күтүп жаткан бир туугандары, үй бүлөсү бар. Кимди унаабызга салып алып кетпейли, ошол адамга толугу менен тынч аман жеткиришке жоопкерчиликти өзүбүз алабыз. Ошол жоопкерчиликти аткаралы. Анан ушул Бишкек-Ош жолунда бараткан, айрыкча мына Чычкан Капчык айында анан төө ашуудан келип түшүп учурда повороттон сабып жиберген айдоочулар көп кездешип жатат. Ошол айдоочулар ушул видеону көрүп жатсаңар, силер ошол башка бирөөнү ойлосоңор, унаа айдабай койгулачы. Силерге жашоо керек эмес болсо, башка айдоочуларга керек. Мына ДТПга өлүм жетимге эң көп себепчи болуп жаткан ушул айдоочулар болуп жатат. Поворотто эч нерсе көрүнбөйт. Нары жактан карасаң, уруп повороттон алып келе жаткансың. Анан ушул кырсыктын көп болгонунун себептери катуу айдагандан болуп жатат. Унааны башкара албай калат. Же эскилге жеткен унаа болсо, абал ылдамдыкта айдоого жарабайт. Же көп шоферлордон байкагандай акчадан кызганышып, ходовой кылдырышпайт. Анан узак жолду айдап ушундай абалга туш болуп жатышат. Сентябрдан баштап айдоочулардан жол эрежелери суралат деген президентибиздин чыгарган законуна болуп жаткан ДТПнын азайышына жардам берет дегенин айтат элем. Трассада 1000 билимдүү окуган адамда катуу айдайт. Себеби узак жол. Алар ошол жол эрежесинде айдаса, мисалы жетки чейин 90, 60, 40 анда авария болмок эмес, бирок эч ким антип айдабайт. Ошондуктан айтаар элем, аварияга ушул унаалардын техникалык абалы начардыгынын айынан, айдоочулардын кайдыгерлигинин айынан ушундай нерселер болуп жатат. Жогоруда айткандай, повороттон чыга калган, караңгы окуган бирөөнүн тагдырын ойлогон айдоочулардын кесепетинен күнөөсүз адамдардын жаны ушул ДТПдан кыйылып жатат. Ушул маселеге кайдыгер карабай, урматтуу айдоочулар, кан жолдо сак болуп айдаңыздар. Кудай да ушул сактанганды сактайм дейт. Урматтуу айдоочулар, сиздер өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Ушул менен видеобузду аяктайбыз. Видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Болотбек Айдаркулов болдум. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ушул видеону таратканды да унутпаңыздар. Аман болуңуздар. Атеган жарым жок. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөс тенелон күстү оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам.
Bank номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.